курт жеп атабы? Курт эмес, биринчи эки жагын карасаң. Кытайда да ушул эле өңүттө видеолор тарап атат. Аны азыр мен дарактан түшүп алайын, айтып берем. Facebook'тагы группалардын биринде Кытайда жамгыр менен кошо курттар жааганы тууралуу видео тарап жатат. Бул жаңылыкты колдонуучулар кызуу талкуулашууда. Тасмада жерди, автоунаалардын үстүн кара майда куртка окшогон нерсе каптап кеткенин көрүүгө болот. Чын эле курттар жамгыр менен бирге жаадыбы? Биз текшерип көрдүк. Окуя Кытайдын Ляонин провинциясында болгону маалымдалып, алгачкы булак катары New York Post ресурс айтылган. Маза Nature Network илимий журналы курттарды катуу шамал учуруп келген деп божомолдогон. Мындан тышкары басылма окуя бороондон кийин болгонун белгилеген. Бул видео Twitter социалдык тармагында да кызуу талкуу болгон. Аны Insider Paper аттуу баракча биринчилерден болуп жайылткан. Соцтармактын колдонуучулары видеодогу кара зат чынында теректин гүлдөрү болушу мүмкүн экенин божомолдошкон. Brown Girl аттуу аккаунт бул жаңылыкты фейк деп белгилеп, сүрөттөр менен бөлүшкөн. Булар курттар эмес, терек гүлдөрү жазында пайда болот. Теректин гүлүнүн сабагы түшүп баштаганда гүлүп ача баштаганын билдирет. Курттарга окшош деп жазган ал. Дагы бир колдонуучу да ушундай эле өңүттөгү пикир калтырган. Ал теректин гүлдөрү жамгыр жааганда түшүп, куртка окшогон абалга келген деген. 10 мартта кытайлык журналист Шейн Швей Твиттердеги баракчасына видео фейк экенин жазган. Анын айтымында бул күндөрү Пекинде жамгыр жааган эмес. Кытай басылмалары да маалыматты жалган, куртка окшогон зат теректин гүлү деп жазышкан. Чын эле, сүрөттү чоңойтуп, кылдат караганда ал курт эмес экенине күбө болобуз. Жыйынтык жалган. Бул видеодогу курт эмес, теректин гүлдөрү. Жалган маалыматка ишенбеңиз. Ар дайым маалыматка сын көз караш менен караңыз. Бирок чын эле мына куртка окшоп турбайбы карасаң? Курт эмес, курт эмес. Куртка окшош экен, карачы. Өзүң эле көрдүң го, теректин башынан алып түштүң. Всё.